Ар бир аял затууга турган сабак бейишке кире турган аялдын белгилери. Сахабалар башка падышачылыкка барат. Ал жердегилер башка бир динге отпарастар, мажусилер, отко сыйынгандар. Караса падышасына өзгөчө урмат сыйда болушат. Өзгөчө жүнүнүп, өзгөчө сажда кылып, өзгөчө урмат сыйда болушат. Муну көрүштү дагы эч кимден сурабай эле сахабалар өзүнчө диагноз коюшту дагы, биз дагы каяктагы бир отпарастар өзүнүн падышасына ушундай урмат сыйда болсо, биз пайгамбарыбызга эмне үчүн мындай урмат сый кылбайлы? Биз дагы ошентели деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи келген учурда сажда кылып, ийилип, жөлөнүп, салам алейк кылышат. Пайгамбарыбыз эмне кылып атасыңар? Биз ошол жерде көрдүк, каяктагы отпарастар ушундай сыйынат экен. Падышасына урматты сыйды өзгөчө кылат экен. Биз эмне үчүн сиз Расулуллах болуп туруп, Алланын элчиси болуп туруп, биз эмне үчүн сизди ушунчалык урматтап сыйлабайлы дейт. Пайгамбарыбыз салам токтогула, адамдын адамга сажда кылышы мүмкүн эмес дейт. Деп кошумча кылып айтып, мындай дейт, не дейт? Эгерде сажда кылуу рухсат берилгенде, мен аялдарды күйөөсүнө сажда кылууга буйрумакмын дейт да. Бул жерде өзгөчө маселе бар. Бизде кабырда эң биринчи намаздан суралат. Намаздагы негизги маселе сажда. Раббыңызга эң жакын болгон учур сажда учуру. Кимге сажда кылышка? Күйөөсүнө сажда кылышка. Эгер сажда кылышка рухсат берилсе, күйөөсүнө да утат. Урматтуу мекендешим, бул жашоонун бүткүл проблемаларын унутуп, кенен эс ала турган жер сажда болуп эсептелет. Аллага эң жакын учур. Ошондо да пайгамбарыбыз бул жерден негизги алына турган сабак маселе ошончолук орчундуу дегенди билдирет бул жерде. Аялдын күйөөсүнө болгон мамилеси өтө орчундуу маселе деген. Урмат сыйы, адеп аклагы, күйөөсүнө кылган жакшылыгы, урмат сыйы бардыгы өтө маанилүү дегени. Кыссадан кысса алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам